Амансыздарбы, урматтуу калайык калк, назарыңыздарда Манас баяны көрсөтүүсү. Бүгүн мен сиздерге көкөтөйдүн ашынан жолой менен кошой абабыздын күрөшүн айтып бермекчимин. Алгач кептин башында бизге ушул көмөгүн көрсөтүп, демөөрчүлүк кылып жаткан инсандар жөнүндө айта кетейин. Бизге көмөк көрсөтүп, бизди колдоп жаткан Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев Курманкул Токторалиевич мырзага ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Ошондой эле Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз мырзага ыраазычылык айтмакчымын. Дагы бир ыраазычылыкты Москвада ишкерлик кылып жүргөн биздин Шавкат Закиров деген досубузга айтып кетмекчимин. Дагы бир ыраазычылыкты кыргызстандык ишкер жигит Кубан Тойчубаев досума айтмакчымын. Ошондой эле дагы бир ыраазычылык Сагынбай Орозбаков атабыздын жээн неберелери Сааданбеков Чоробек, Сааданбеков Уланбек, Сааданбеков Урматбек Идрисовичтерге дагы айтып кетмекчимин. Барыңыздарга жакшылык тилеймин. Ушул биздин көрсөтүүгө көмөктөшүп жатканыңыздар үчүн сиздерге дагы бир жолу албан алкыш айтмакчымын. Эмесе кепти улай берейин туугандар. Ошентип көкөтөйдүн ашында баягы чоң байге албетте болот. Кече аттарды чубатышкан, анан 6 күндүк жолго айдап жиберишти. Аттын баарын узатып 6000 жигит кетти. Ал эми бул жакта ашка келген коноктор болсо эрикпесин деп аларга кече күнү жамбатыш көрсөтүштү. Манас атабыз 40 чоросу менен алардын алдынан ат оюндарын көрсөтүп, укмуш оюндун баарын көрсөтүп, элдин баарын оозун ачырды. Ал эми бүгүн болсо романдын ырчуулу көпчүлүккө жар чакырып күрөш болот деп элдин баарына кабарлап жатты. Бакылдап акындар момунтип ырдап, күрөшкө балбаныңар келиңер, элге кызыктуу бир оюн куруп бериңер деп мына ушинтип акындардын баарысы жар салгандан кийин Кытайлар тарап өзүнчө болуп, анан кыргыздар алаштын тукумдары тарап өзүнчө болушуп, эки топко бөлүнүшүп, эки жактан эки балбан чыкмак болду. Анан Кытай тараптан 6 батман дан жесе тойбой турган итекен, алышканын аман соо койбой турган итекен дейт. 7 батман нанды жеп тойбой турган итекен, жекелешкен душманды койбой турган итекен дейт. 7 каптап буудай жеп дан жыттанган чоң жолой, 70 бир союп кан жыттанган чоң жолой дейт. 6 каптан буудай жеп дан жыттанган чоң жолой, 66 бир союп кан жыттанган чоң жолой. Мына ушул жолойдо баягы көпчүлүктүн алдына чыгып келип алды. Эми бул жолойдун боруму кандай? Жолойдун көрүнүшү кандай? Аны Манасчы атабыз Сагынбай Орозбаков мындайча сүрөттөйт. Мен аны сиздерге китептен окуп берейин. Манастын ыргагы менен туугандар. Сиздер болсо жолойдун дагы көрүнүшүн мындай бир көзүңүздөргө элестетип байкап алыңыздар. Сынчылар сынап кеп айтат, чыккан экен дүйнөдөн бир азамат деп айтат. Өгүскөдөн өкүм сөз өрдүк жери дагы бар. Өткүр кылыч куунайза эрдик жери дагы бар. Өз билгенин бербеген бектик жери дагы бар. Бул күрөшкө жолойдо журт каалаган чагы бар. Бул чоңо буура санындай балбандык жайы дагы бар. Муз буурчакты бир жыгып алгандык жайы дагы бар дейт. Баягы бул чоңо буура санындай болгон чоң жолой бул күрөшкө чейин муз буурчакты да бир жолу жыгып койгон экен да. Муз буурчак Манас атабыздын чоролорунун бирөөсү. Мына ошондой муз буурчакты жыккан керек болсо балбан деп жатат. Өлөрүн өзү билбеген айбандык жагы дагы бар. Калмак Кытай тарса жөөт карап турган канча көп. Өз дининче окунуп, күн чыгышка бет алып, лайлама колдо деп батасын кылды чокунуп, көркүн көргөн бенденин оно бою дүркүрөп, майданга кирип олтурду, мас болгон пилдей күркүрөп дейт. Бая Кытайлардын баарысы чогулуп лайлама колдо деп өз дининче окунуп, өз дининче чокунушуп, анан кийин жолой майданга кирип келди дейт. Эми майдан дегенди билесиздер, ортодогу аянтча. Мына ошол жерге күркүрөп жетип келди дейт. Жолойдун бою баягы өтө бийик эмес, тукуру киши экен, бирок абдан баягындай жоон, мына ушундай баатырдыгы бар, балбандыгы бар, эрдиги бар, шердиги бар, мына ушундай адам болчу дейт. Анан
баягы кошой абабыз эми ашты башкарып жатат. Атын минип камчыланып Манастын чоролорун аралап жүрөт. Биринчи болуп эле кошой абабыз жоодарынын эр чегишине келди дейт. Жазира Жамси деген ушул тараптын, ушул жакта элдин, жердин ханы экен. Анан айтты дейт: "Ай, Чегиш баатыр, мына ортодо жолой турат. Бул намысты колдон алдырбай, бирөө жарымга чыккыла эми" десе, эр Чегиш кошой абабызга кадимкидей баягы жолойдон коркконун билдирип, тартынганын билдирип эле, бул чоң жолойго ким жолойт эми? Аба, мен буга чыгып күч талаша турган, буга чыгып намыс талаша турган алым жок. Менден башка бирөө жарым чыксын деп баш тартты дейт. Аны баягы кошой абабыз жекире бир тиктеп алып, анан экинчи болуп Кабарыш калкынан дейт. Саяттын Абдыраманы деген бар эле. Мына ошонун алдына келди дейт. "Ай Абдыраман, кел чыкпас. Мына жолой деген ортодо турат. Элден озунуп чыгып алды. Кимиң кыйынсың деп, мен сени ортодо турат. Элдин баарын күттүрбөй бирөө жарымга чыксаңарчы" десе, ал дагы жолойго чыгуудан баш тартты. Андан кийин Керкөкүл баатыр деген бар экен. Мына ошонун алдына келип, ага айтса, ал да баш тартат. Андан кийин кадимки Манастын чоросу Енесайды жердеген эр жамгырчыга келип, кошой абабыз тетигил жолойго чыксаңарчы, бирөө жарымга намыс талашкыла чыгып десе, ал дагы менин эми каруум буга жетпейт го. Бу чоң жолойдун азыр болуп толуп турган учуру деп, ал дагы күрөшкө чыгуудан баш тартты. Жамгырчы баш тарткандан кийин кошой абабыз Таздын уулу эр Үрбүгө жетти. Үрбү дагы кара басып жолойго чыга албайм, менин каруум жетпейт жолойго деп баш тартты. Анткени баягы эпостун башынан бери эле айтып келе жатабыз. Үрбүнүн эрдиги, Үрбүнүн каруусу анча эмес, баатырлыгы жок болгону менен, бирок чечендиги, акылы укмуш, каражаак эр Үрбү деп коет да. Мына ошол Үрбү дагы баш тартты. Андан чыгып кошой абабыз кейип кепчип, араңарда бир намыска жарар эч ким жокпу, я деп, муну ушинтип күрпүлдөп Айдаркандын Эргөкчөгө жетти дейт. Эргөкчөнүн эми боруму мындай туугандар: Сарыарканы жайлаган, сан казакты айдаган, келиштирип кермеге, кер төбөлдү байлаган, кезенишкен душманын келдесин үзүп жайлаган дейт. Мына ошондой баягы Көкчөнүн дагы боруму абдан сымбаттуу. Баатырлыгы бар, балбандыгы бар, көйрөңдүгү бар, ала көйдөктүгү бар. Мына мындай сүрөттөлөт эпоста Көкчө кадимки. Ошол Көкчө дагы барып эми жолойдон намыс талаш, күрөшкө чык десе, жана сөздү айтып турбайбы? Алты батман дан жесе тойбой турган ит экен, алышканын аман соо койбой турган ит экен. Жети батман дан жесе тойбой турган ит экен, жекелешкен душманын койбой турган ит экен деп, моминтип коркконун билдирип турганда, кошой абабыз Көкчөнү кадимкидей жекирди дейт. Атаңдын көрүң ит Көкчө, алдың жерге жит Көкчө, адам болбой кет Көкчө, бу кандай айткан кеп Көкчө деп, анан кийин айтып атат: "Эми сен ушул сөздүн баарын элдин көзүнчө айтып атасың. Бирөө жарым болсо жүрөгү чыгып калбайбы? Көңүлү коркуп алган соң барганы турган балбанын ушул сөзү сен айтсаң батын албай калбайбы?" деп баягы Көкчөнү кошой абабыз жекирди да. "Сен ушул сөздөрүңдүн баарысын тетиги жолой мындай экен, жолой андай экен деп элди дүрбөтүп, ушинтип чоочутуп сүйлөп атасың. Анан эми мен барайын деп, мен күрөшөйүн деп турган балбандан бирөө жарым болсо, сен ушинтип сүйлөгөндөн кийин ал жолойго батынбай калбайбы? Не деген сөзүң бул сенин?" деп аны жекирди дейт. Андан чыгып анан кийин Эртөштүккө келди дейт. Эми Эртөштүк биздин кыргыз элинде Эртөштүк деген дагы эпос бар. Алдыда Кудай буйруса, аны дагы кара сөз менен айтып беребиз деген ниетибиз бар. Мына ошол Эртөштүк дагы биздин Манас эпосунда айрым жерлеринде кошулуп айтылып кетет да. 9 уулдун кенжеси Элемандын эркеси деп айтылат. Анан дагы мындайча сүрөттөйт: "Кашында калың жыйыны кыпчактардын кыйыны, 9 уулдун кенжеси Элемандын эркеси, не түрдүү жан караткан кудуреттин пендеси, Төрөтөштүк баатырга абаң кошой келбеспи" дейт. Анан келип айтып жатат: "Мына жолой ортодо турат. Эми бул жолойго бирөө жарымга чыгып, намысты талашып албасаңар, ааламга кеп кетет. Ушул жолой келип, эч ким чыкпастан, буруттан эч ким жолойго даабастан, анан байгесин
баягы Жолой балбан алып кетти деген сөзгө калабыз. Кылымдар бою бул сөз айтылып калат дегенде эртештик айтып турат да, мен чыкса чыгайын дейт. Бирок ушул жердин түбүндө дөө пери жин менен салгылашып көп жүрдүм. Бирок мен мындан коркмок белем. Жолойдон кантип коркуп калайын? Мындан жаман баатырлар менен, дөө шаалар менен алышып жүрдүм мен дейт да. Ошону мен сиздерге Манастан дагы окуп берейин. Дөө пери жин деди, ошону жеңген төштүктү төмөн кылчу ким деди? Айга чабы жылдыздан, айрылып кетип кыргыздан, көй капта көп канча жан, алптар менен алышып, дөөгө кыргын салышып, пери менен беттешип, капыр бери журтуна канча жылы кектешип, көрбөгөнүм калган жок, көптөн душман алган жок, жүдөп калган табымда, сапардан келген чагымда, жүзүңдү көрдүм арман жок, айткандан уктум сөзүңдү, азып кетип айылдан, абаке Кошой акыры аман көрдүм өзүңдү деп бул чыкканы калды. Анда Кошой чынында эле төштүктүн баягы жердин 7 катар түбүнө чейин барып, тиги Лоптун көлүнө, Лоп дайрасы дейт да, мына ошол жерлерге чейин барып, жин перилер менен алышып, жин перилер менен кармашып, дөөлөр менен салышып ушинтип келгенин байкап туруп, сен азыр баягы баралыңа келе элек экенсиң. Сен бир аз майышып турган чагың экен. Ошондуктан сен кое тур деп, анан төштүктөн өттү дейт. Төштүктөн өтүп барып, Көкбөрү уулу Көк Коёнго жетти дейт. Көк Коёнго айтса, Көк Коён дагы баягы чыгуудан баш тартып, Жолойго жолобой качты дейт. Андан кийин Акбай деген жаш жигит экен, 17-16 жашы бар экен, баатырлыгы бар экен, балбандыгы бар экен. Акбай катуу чыгып келаткан бала экен да. Ошол балага жетти дагы, кана Акбай, батамды берейин, Жолойго чыксаңчы, намысты алсаңчы деп мынушинтип турганда, Акбай жулунуп турат дейт. Ошондо эми Акбайдын бооруму мындай тургандар. Сандыргалуу эр Акбай, оюлган кара кашыгы бар, 17 жашы бар, жан казандай башы бар, жайылган кара чачы бар. Жетип Кошой келгени, балам сен кандайсың дегени, курштук кылып куу бала, куп сүйлөдү бул бала дейт. Пендеден качар ниетим жок, мен барбайм дээр бетим жок. Кааласа калың турган эл, качууда жок биздин пейил, не де болсо тоокел. Барса бара салсам деп, түшсө калсам деп, Акбайжан айта салганы дейт. Анан батаны ачык эр Кошой байкап карап калганы. Орто бойлуу 15 жаш, же 16 жаш бекен, кобул колду колоң чач, өрдөк моюн түймө баш, таанышкан кызы зыяндаш, сулуу катын алыпсың, көп асылам деп жүрүп, көк жашык болуп калыпсың. Көшүң калган көк жашык, каның калган бир кашык, карууң келбес Акбайжан, бу Жолойго кармашып дейт. Эми Акбай бала, сен жаңы үйлөнүпсүң, зыяндаш деген сулуу аял алыпсың. Мына ошол аялың менен алып урушуп жүрүп, көк жашык болуп калыпсың бир аз. Эми сен кое тур айнанайын деп, Кошой абаң ал жерден бүлкүлдөп күлүп, тигил Акбайдын жанагындай мен барам деп жасаган курчтугуна ыраазы болуп, Акбайдан өтүп Буудайык уулу Музбурчак дегенге жетип барды дейт. Музбурчак бир аз жаш өтүп калган киши экен. Эми аба мен жашым өтүп калды. Бу баягы Жолойго тең боло албайм го деп, мынушинтип Музбурчак дагы баш тартты. Андан кийин 11-чи болуп Кошой абаң Манаска барды. Манаска барып айтып турат, эми ушул журттун башы сенсиң, бүткүл буруттан, бүткүл алаштан ушул Жолойго чыга турган бириң жокпу? Дегенде Манас атабыз эми кантип Кошой абасына каяш айтмак эле. Мейли аба, чыгайын деп айтты. Бирок чыгардын алдында бир нерсе айтып коеюн дейт. Айтайын жооп сөзүңө, абаке Кошой өзүңө, ат үстүндө турганда, ажалга турган ого элем, эзелтен жөөгө жок элем, кырда кыргыз суулунан кыялым чатак шок элем. Эми айтып жатат Манас. Ат үстүндө шок элем, жөө күрөшкө жок элем деп жатат да. Жыгылсам соо болбосмун, сырттан Кошой жол борсум, жыксам соо койбосмун, карыя Кошой өзүң бил, канкоруңдун сөзүн бил, намыс үчүн бекинип, арбак үчүн чечинип, балбаңга беттеп чыгарымын, барсам итти жыгарымын, ар жагынан арбайып, атка минип дардайып, тулпар минип суй салып, тура албай колдон айзалып, сайышка кантип чыгамын. Эгем таала жар болсо, эзелки күчүм бар болсо, сайыш менен балбанын, өкөнү бирдей алармын, элинен салбай койду деп, ушак сөзгө калармын дейт. Эми Манас атабыз айтып атат. Бир чети ат үстүндө шок элем, жөө күрөшкө жок элем дейт. Бирок эми Кошой абам, сиз айтсаңыз кантип чыкпай коеюн.
бирок чыкканда да муну баары бир соо койбойм деп баягы айтып келип, анан кийин бирок эртең эр сайыш болот. Азыр мен күрөшүп бул жолойду эсебин табам. Бирок эртең ат үстүндө кандай болуп каламын? Эр сайышка чыгып, кантип найза саямын? Анан кошо ябан кейип калды дейт. Эми ким чыгат? Ушул жолой байгенин баарын айдап кетеби? Дегенде Манас айтып калды дейт. Эми далай жолу сиз бул жолой менен беттешип, намысталашып жүргөнсүз. Далай жолу жыккансыз. Сиз өзүңүз эле чыкпайсызбы? Дегенде кошо ябан кадимкидей кейди дейт да. Эми аны сиздерге китептен окуп берейин дагы. Ой 45-те чыгып калышса, кыйгактуу найзаң алышса, кызышып күрөш салышса, кыйып кара башыны, кысып чыгарып, оозунан ичкен ашыны, кустурбай турган мен белем, кутурган кулдан кем белем, 55 жашта кезиксе, эптебей турган эр белем, эптеп жердин тешигин, көктөбөй турган мен белем, эсирген кулдан кем белем, абаңдын шайы кеткенде, 85-ке жеткенде, арасынан 30 жыл армандан өтүп кеткенде, калкымдын каалап калганы, канкорум айта салганы, карап турсам опосуз, кашайган дүйнө жалганы дейт. Муну Кошой абабыз ошол учурда 85-ке чыгып калган экен. Анан даярданды дейт. Эми Хан Манас өзүң айтып жатса, кантип чыкпай коеюн деп анан даярданып, ага чейин 6-7 жолу баягы жолойду алып койгон экен. Эми баягы Кошой абаң чыгып бараткан ушунча жылдан бери күрөшпөй, бели катып, кадимкидей баягы кыймыл азайып калган кез экен. Күрөшкө чыгып баратканда белимди жибиткиле жигиттер деп 5-6 жигитти чакырып, белин тебелетип бастырып калды дейт. Аны көргөн тетиги калмак Кытайдын баардыгы күлүп, Кыргыз деген оңбой калган го, бул күрөшкө чыга турган 85-теги калчылдаган аксакалын жаштары барып алып тепкилеп тебелешип атат деп, анан мынтип шылдыңдап баштады дейт. Анан Кошой айтты дейт. Менин алганымдын кичине колу чоркок эле, жакшыраак бир кандагай шым болсо таап келсеңерчи деп. Баягы кандагай шым жок, эки жактан издешип калышты. Анткени Кошой абаң опосуз чоң киши экен, анча-мынча шымга балтырып атпай калчу экен да. Ошондо Кокондон Санжыбек дегендин баягындай укмуш сары боек менен боелгон сары жыргак шымы бар экен. Ошону алдырышты эле. Кошой абаңа анын шымы дей еп келбей, андан согончок өтпөй калды дейт. Ай, Санжыбектин шымын апаргылачы нары, мен ушу шымга батам байланайындар деп, муну ушинтип кандагайын ыргытып ийгенден кийин Кошой бабабыз Көкчөнү чакырды дейт. Ай Көкчө, бер кел. Сенин жанагы алганың ак эркеч иштүү келинде угам. Ошол тиккен кандагай болсо берсеңчи десе, Көкчө өзүнүн кандагайын чечип берди дейт. Чечип бергенин Кошой абаң кийгенде балтырып атпай калды дейт. Алып алып туруп Көкчөнү көздөй ыргытты дейт баягы кандагайды. Ай атаңды сенин десе. Ме, ал кийимиңди, ушинтип дагы кийим тигеби деп Көкчөнү катуу зекиди дейт. Андан кийин Ажыбай менен Чалыбай экөө бири-бирин тиктеше калды дейт. Ай, Канкей укмуш тигет эмеспи кандагай дегенди. Ошол Канкейдин кандагайынан алдыралы да бирди деп, анын үстүнө Манаска да келип экөө кошомат кылып кээде Канкейди мактап калышчу экен. Ай, Канкейдин кандагайлары укмушко, Канкей тиккен кийимге жетеби деп ушинтип Манаска мактап калышчу экен. Анан Манас дардактап, алардын сөзүнө ишенип алып, ай, мына экөө аябай макташат Канкейдин кандагайларын, Канкей тиккен кийимдин ак олпоктун баарын Чалыбай менен Ажыбай мактап жүрбөй. Бар, Канкейден бир кандагай сурап келгиле деп, Манас атабыз бапылдап кое берди дейт. Аңгыча Канкейге жүгүрүп барып, Ажыбай менен Чалыбай бир укмуштай кандагайды көтөрүп келишти дейт. Аны Кошой абаң кие койсо эле баягы кандагайга балтырып атпай, согончогу өтпөй мынтип калганда, Манастын кадимкидей өң өзгөрүп уят болуп калды да. Ай, бул экөөң эки доңуз ушул Канкейди мага мактап кандагай укмуш деп атып, мына Кошой абама мени уят кылдыңар. Экөөңдү кошо көзүңдү ойбосом, Канкейиңди кошуп сойбосом карап тургула силерди, шашпай тургула деп, баягы кандагайды көтөрүп алып, Манас осол болуп кетти дейт. Анда Кошой же эмне кыларын билбейт, же баягы Манаска Канкейиң колунан эч нерсе келбеген немекен,
бу тиккен мактаган каныкейиң ушу болсо айнанайын сенден деп айта албай мунушинтип отурганда Ажыбай менен Чалбай кайра Манаска бир баралычы. Бул каныкей деген сөзсүз бир жерин атайын ушинтип бир жерине бир нерсе катып койчу эле. Кайра баралычы, жана Кандагайды кайра сурап келеличи. Биз азыр экөөбүздүн башыбыз кетет. Кой айнанайын. Манаска барып айталычы десе, жарым жолдо туруп алышып, сен айт, мен айт дешип коркуп турушат. Анан экөө жетип барып Манаска айтты. Жана Кандагайды кайра бир жолу бересизби? Биз барып бир жерин карап келеличи деп анан эптеп коркуп атышып Кандагайды суруп алды дейт. Манас ыргытып дейт Кандагайды экөөнү. Кылчайбайт. Эми бул Кандагай шымдын өзүнчө бир купуясы бар экен туугандар. Аны каныкей энебиз өзү мыкты кылып иштеп, арууке баш болгон далай келиндер тиштеп, мыкты кылып ийилетишип, ийине келтиришип атып тиккен экен. Аны башында эле ушул Кошой абаңга арнап тигишкен экен. Анан Кошой абаң келип калса, ушул Кандагай шымды белек кылып, андан батасын алып, бир уулду болуп калсам деп каныкей мунушундай ниет менен тиккен экен бул шымды. Эми ошол купуясын мен сиздерге китептен окуп берейин. Кел бери деп Чалбай олтуруша калышып, Ажыбай экөө алаасына алышып, алып күчүнө салышып, тамандашып тартканда шарт деп чыгып жазылды. Көрдүк мындай асылды. Аласынын баарына желдүү желим куюп тур, жайылган бойдон жыласың жымырайып туруп тур. Ажыбайдын көөнү басылды, чойгонунда Кандагай каршы сөөм жазылды дейт. Ушул баягы Кандагайды тиккенде аласынан дейт, эки жагынан баягындай желдүү желим куюп анан жармаштырып койгон экен да. Эми азыркы тил менен айтканда килейлеп абдан билингис кылып шымды ичкертип койгон экен. Анткени ошол кокус Манас кийип калабы деген ой болгон экен да. Анан баягы Ажыбай менен Чалбай экөө тамандарын тийгизе калышып, эки жакка тартканда баягы шымдан шарт деген дабыш чыкты дейт. Шым кадимкидей бир карыш кенее түштү дейт да. Андан кийин келип Кошой абай эм кийип көрүңүзчү деп Кошой абаңга бергенде, Кошой абаңга кадимкидей эле чак болуп, укмуш болуп калды дейт. Оң бутун салды, жөнөттү дейт, сол бутун салды, анда жөнөттү дейт. Анан эми дагы бир кызыгы баягы шымдын багалегинен түрүп келип, жоон санга жеткенде чое бергенде дейт, өпкөсүнүн тушуна чейин келип калды дейт да, бөйрөктүн тушуна чейин келди дейт. Анан кайра кое бергенде кайрадан баягы шым ичкерип бутуна чак болуп калды дейт. Мына минтип чоюлган дагы шым экен дейт да. Эми карасаңыз, ошол доордо, ошол учурда азыркы жанагы стрейч деген мата бар, андан джинсларды тигип атышат, чоюлчак джинслар. Мына ошол чоюлчак шымды каныкей энебиз тигип Кошойго кийгизгени айтылып атат да. Кадимкидей мындай чоюлуп барып анан кайра жыйылып өзүндө турат дейт. Ушул жерде баягы желдүү желим куюптур деп килейди айтып атат. Мына мындай нерселерди ошол кылымдарда ким билди? Мындай дагы Манаста бир кызыктай таң калыштуу нерселер бар туугандар. Эми сөздү улай берейин. Жана каныкей энебиздин тигип берген Кандагай Кошойго бап келгенден кийин Кошой бабабыз ортону көздөй жөнөдү дейт. Ортодо жолой күтүп турат. Ошентип эки дөөнүн, эки балбандын күрөшү башталды. Элдин баары күрөшкө өңүрөтүктеп, эки жактын баары ызычуу, наркы жагы жолойду сүрөп, берки жагы Кошой абабызды сүрөп мунушинтип турат дейт. Эми мен сиздерге ал жерди китептен окуп берейин бираз. Кошой салды билегин, жолой бекем тутканы, колун Кошой булкканы, кара адиндер балбаны, кан жолой бекем кармады, касиеттүү эр Кошой бир тартуу менен жолойдон билегин сууруп алганы, кол терисин шыпырып, жолой алып калганы, кара калмак Кытайдын каалап салган балбаны, аба кеңиз эр Кошой ач билектен алганы, эки жулкуп эр жолой эптеп сууруп алганы, шыпырылып кол тери Кошойго кетип калганы, кара басып жолойдо калмакча намаз окунуп, карк алтын сүрөт буту бар бурканына чокунуп, кайра басып калганы, карыя Кошой чоң жолой кармаша кетти бойлошуп, абаңды тутуп алганы, калмактын жолой балбаны, асманды көздөй атканы, кармаган бойдон абаңдын жолойдун колу кетпеди, аба кеңиз Кошойдун кайраты толгон ошонун аягы жерге жеткени, таманы менен тик түштү, жазылган талпак ордундай тийген жерге жик түштү, аяктаган абаңыз ал кубатын караңыз, колуна тийген жолойду козголтуп жерден алганы, айлантып асманга атканда кылым Кытай балбаны, кырдана түшүп бадырек аяктап турап калганы,
таманы тийген жерлердин далайы чыкты далдалы, арбыттантип жумушту, токтолбостон бири-бирин асманга топтой урушту. Буга чейин урматтуу Манас Баян көрөрмандары бул экөө далай жолу күрөшкө чыгып жүргөн экен. Далай жолу күрөшкө чыкканда дагы Кошой Абаң Жолойду алып коюп жүрчү экен да. Чыгып баратканда да айтат: "Эй, сен качан укмуш балбан болуп калдың эле? Мен сени канча жолу алдым?" деп мунушинтип экөө сүйлөшүп да калды дейт да. Анан эми кайра улай берейин. Ал экөөнүн жанына адам уулу болгондон барар эмес катышып, карагандар таң болду, чаң жашырды саң болду дейт. Экөөнүн баягы күрөшүп аткан жеринден чаң сапырылып, экөө абдан катуу алышып жатышты дейт. Эми ушул жерде бир нерсени байкап жатам туугандар. Бул күрөштө негедир белбоо таккан жок да. Белбоо такпастан анан баягы бири-бирине жетишип, бири-биринин колдон алып, бири-бирин белден алып, мынушинтип күрөшүп атышат да. Баягы биздин кыргыз күрөш белбоо тагып, анан белбоодон алып күрөшөт эле. Бул жерде Сагынбай Орозбаков атабыздын вариантында мындай күрөш эмес, экөө бири-бирин билектен ала калып атышат. Билектен алганда колун сууруп кетип атат. Кайра бири-бирин баягындай белден алып көтөрүп урайын дейт, бирок буту менен түшүп атышат. Мындай күрөш болуп атат да. Азыркы грек-рим күрөшүнө окшош экен. Анан дагы бир жерде айтылып кетет, бул күрөштө чалмай болбогон экен да. Анан ошол күрөш болгучакты балбан таш көтөрмөй болуптур. Эми Каркыранын баягы түзүндө өтүп жатат бул аш. Ошол жерде балбан ташты алып барып, көтөрүп барып, бирөө бир жерге балбан ташты койгон болчу дейт. Баягылар күрөшүп атышып, анан ошол балбан таштын жанына жетип калышты дейт. Ошол жерге жеткенде гүгүм кирип, кеч кирип кетти дейт. Бая элдин баары күрөш көрүп олтурат. Айрымдары шылкылда уктап атат, айрымдары күрөштү көрүп турушат. Бүт баары колдоруна шам жагышып, чырак жагышып, мынушинтип олтурушат дейт. Алыска от жагышып, балбандар болсо күрөшүп атат, тынбайт. Анан эртеси күнү болгондо баягы Кошой Абаңдын белин Жолой бекем кармаган сайын Кошой Абаң кубанып атат дейт. Баягы бели жибип, сөөгүндө баягы эми 85ке чыгып калган аксакал болсо, илгертен күрөшүп жүргөн балбан болсо, кадимкидей бели жибип ушундай баягы көшүлүп кетти дейт да. Анын Жолойдун кармаганын Кошой Абаң сүйүп атат дейт. Улам чапчып кармап, белин кыскан сайын Кошой Абаң сүйүп, анан уйкуга кирип кетти дейт да, кадимкидей балкылдап. Уйкуга кирип баратканда аны Жолой байкап калып, анан жанагы балбан ташка алып барып көтөрүп урарда Манас кыйкырып ийди дейт. Кошой ага деп абалап кыйкырганда баягы Кошойдун кулагынан зың бир уйну кылат дейт. Анан Манастын үйүнү тааныш угулуп калды дейт да. Бул Манас жөн кыйкырчу эмес эле деп көз ачылып кетти дейт да. Көз ачылганда караса Жолой көтөрүп туруп баягы балбан ташка Кошойду ургана калган экен. Эми бул балбан ташка ура турган болсо, ал жерден Кошой турмак эмес дейт. Таш курууга даярдап калыптыр Жолой капыры, түрмөктөй кармап турмакка даярданып калыптыр Кошойду ташка урмакка. Уйкудан көзүң ачылып, жулкунуп Кошой чачылып, кайраты толуп кеткени, карыя Кошой Абаңдын аягы жерге жеткени, аба кеңиз Кошойду ачуулана кеткени, андан мурунун аштойдо майданга күрөш салмак жок, аякты байлап чалмак жок. Ага чейин чалмай жок экен бул күрөштө. Анан эми жанагы Жолой атайлап тигил ташка урам деп эрежени бузуп, кара мүртөстөнүп көтөрүп алып баратса, анан Кошой Абаң кандай кылды? Аба кеңиз эр Кошой артылып колун салыптыр, ар жагынан шымынын кашаттан кармап калыптыр. Көтөрмөкө Жолойду көңүлүнө алыптыр, оң бут менен абаңыз астынан торгоп чалыптыр. Жалпы журт карап туруптур, тоодой Жолой балбанды көмкөрүп жерден алганы, көтөрүп жерген уруптур, көпчүлүк карап туруптур, Жолойду кудай уруптур. Баягы Жолой жанантип кара мүртөстүк кылып, булар эми 2 күн күрөшүп атышат. Чалмай жок, бири-бирин улам кармап баягынтип ыргытышып атат, бирок баягы бири-бирин жакшы билет экен булар. Ага чейин алышып да көрүптүр. Анан 2 күндөн кийин баягы карт Кошой эми көчүлүп кетти да. Мына ошондон пайдаланып, жанагы балбан таш, ошол ташка көтөрүп туруп Кошойду ошол ташка урайын деп атат. Эми өлтүрүп коеюн деген ой болуптур. Аңгыча Кошой Абаң
баян Манастың кыйкырыгын угуп анан ойгонуп кетет дагы, торгой чалды дейт да. Чалып туруп анан көтөрүп туруп кайра Жолойдун өзүн жыгып алды дейт. Жыгып алып, бая балбан ташка чаа өлтүрөрүн анан аңдап билип алды да. Билип алгандан кийин туруп Жолойдун жыгылып жаткан Жолойдун башынан аттап кетти дейт. Аңгыча Жолой чычалап чыгып, баягы кошойду бага электен алып тартып, эмне үчүн сен чаласың деп мынтип чычалап баштады дейт. Бир убакта Манас жетип барып, баягы камчысы менен Жолойду баштан арып бир тартып кетти дейт. Жыгылгандан кийин болду да, бүттү да деген сөздү айтып. Ал тетигил жерде коңурбайлар жана башкалар алар чычалашып, муну ушинтип ас жерден баягындай чыр чыгып кете жаздап анан тынышты дейт. Ошентип 2 күн 2 түн күрөшүп, Кошой абабыз Жолойду жыккан экен туугандар. Эми Көкөтөйдүн ашы дагы уланат туугандар. Бул жерде азыр ер сайыш болот, далай ашта оюндар болот. Мунун баарысын кийинки көрсөтүүдө айтып бермекчимин. Анан эми ушул көрсөтүүнүн аягында сиздерге бир аз өтүнүч кылып кетейин деп турам, урматтуу Манас Баянынын көрөрмандары. Биз эми студиябызды кеңейтип, мына Манасты кара сөз менен айтып бүткөндөн кийин Семетейди, Сейтекти кара сөз менен айтсак деген ниетибиз бар. Ага биздин шартыбыз, чамабыз чагыраак туугандар. Ошондуктан биз атайын Эмбанд номурубузду ушул көрсөтүүнүн үстүнө жайгаштырып жатабыз. Эмбанд номурубузга эгер көңүлүңүздөргө туура келсе, бизге демөөрчүлүк кылып, анча-мынча көмөгүңүздөр болсо, которуп бизди колдоп туруңуздар туугандар. Эмесе кайрадан кийинки көрсөтүүдө жолугушканча баарыңыздарга аманчылык тилеп, жакшы туруңуздар демекчимин.